Кыргыз Республикасынын кепилдик фонддору жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр жарандардын социалдык маанилүү турак жай маселесин чечүүгө көмөк көрсөтүү максатында сунушталууда. Ал мамлекеттик турак жай программасынын катышуучуларына кепилдиктерди берүү мүмкүнчүлүгүн кароого багытталган. Документ кабыл алынса, кепилдик фонду мамлекеттик ипотекалык компаниянын катышуучулары үчүн баштапкы төлөмгө жардам берет. Кепилдик механизм алгачкы төлөмдү берүү көйгөйүн жок кылат. Бул мамлекеттик турак жай программасына катышууна жана андан кийин жеңилдеткен каржылоонун алууна кыйындатып келген. Ошентип сунушталган жаткан Кыргыз Республикасынын кепилдик фонддор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна кепилдик инструменттерди жөнгө салуу жана жоопкерчилик пропорционалдуу бөлүштөрү жоктору менен байланышкан мыйзамдарга кемчилик жок кылат. Ошондой эле кепилдик иштин универсалдуу мүнөзүнө басым жасайт. Жогорку кеңештин элдик депутаттык тобунун жыйынында мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Тилек Жээнбаевдин берген маалыматы боюнча ипотекалык үй алуу үчүн учурда 36 000 жаран кезекте турат. Насыят 4-8% менен берилип жатат. Жалпысынан бүгүнкү күнгө чейин 6795 үй бүлө 6,9 миллиард сомдук ипотека алган. Бюджеттик каржылоого карабастан айлык донорлор менен банктар менен иштерди жүргүзүп атабыз. Ушу 5 жылдын аралыгында 5,2 миллиард сомго каржылоону тартып келгенге пландарыбыз бар. 5 жылдын ичинде дагы кошумча оборот 1,5 миллиард сом кошулат. Андан тышкары баалуу кагаздарды чыгарган багытты да карап атабыз. Биздин алдын ала эсептерибиз боюнча 1 миллиардка жакын баалуу кагаздарды чыгарабыз. Андан дагы оборотубуз 124 миллион кошулат 5 жылдын ичинде. Статистикага ылайык Кыргызстанда 200 миңден ашуун жаран турак жайга муктаж. Көпчүлүк эл өкүлдөрүн өткөн жана ушул жылдары канча адам жеңилдетилген 4% ипотека менен үй жайлуу болгонуна кызыгышты. Конкретно жана мен да ошол суроо берейин деп атам да. Канча киши былтыр алды квартира? Планыңарда жанагы одобренияны түшүнүп атам. Но реалдуу канча киши алды жана 4%ке үйлөрдү? Азыркы учурда ушул жаңы программа ишке ашырылгандан кийин 1372 жаран алды, 3,1 миллиард сомго. Анын ичинде 2021 жылдын ичинде 732 жаран жаңы программа октябрь айынан башталды. 2021 жылы ушу октябрь айынан 732 жарандар алышты ипотекалык насыяны. 2022 жылы 640 жарандар ипотекалык насыяны алды. Эске салсак, ипотекалык насыясы бар жарандар карыздарын төлөө үчүн пенсиялык топтоо каражаттарын да пайдалана алышат. Бул багыттагы долбоор министрлер кабинетинин жыйынында өткөн айда жактырылган. Ал үчүн жеке камсыздандыруу эсептин топтоо бөлүгүндөгү сумма 50 000 сомдон кем эмес болууга тийиш. Эң биринчи дегенде бизде социалдык фонддон келип жеке эсебинен өзүнүн маалыматын алып кетиш керек. Ошол жеке эсебинин маалыматты барып банкка тапшырат. Эгерде 50 000 сомдон ашык болсо банкка барып тапшырат. Ана банк деген бизге ошо күбөлүк берет. Ушундай кишиге камсыздандырылган адамга ипотекалык насыя жактырылды деп. Ошол күбөлүктүн негизинде бизге келгенде биз банктын транзиттик счетуна которуп беребиз. Кайрылгандар көп. Биринчи баштапкы ипотекалык насыя алгандар 228 киши болду. Бул 19 жылдан бери. Ал эми болгон ипотекасын төгүп аткандар бул 30 адамга жакын адамдар болду. Пенсиялык топтомду колдонуп аткан учурда жарандардын турак жайы жок болуш керек. 6-июнда социалдык фонд токтомунун күчү келди. 2 жума болду. 2 жуманын ичинде күнүнө бер жагы эле 15 арыз келип атат социалдык фонд боюнча. Ипотека 2 багыт боюнча берилет. 4%дык жеңилдетилген ипотека бюджеттик уюмдардын кызматкерлерине, ал эми жарандардын бардык категориялары арзан ипотеканы 8% менен ала алышат. Насыянын мөөнөтү 15 жылдан 25 жылга узартылган. 2022 жылы мамлекеттик ипотекалык компанияга бюджеттен 1 миллиард 800 миллион сом бөлүнүп, бүгүнкү күнгө карата 640 жаран 1 миллиард 500 миллион сомго насыя алды. МИКтин насыялык капчыгы 7 миллиард сомду түзөт.
Рахат Кыдыр Токтоева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.